Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Биз бул жолу кечээ күнү 15 декабрда Ташкентте өтүп жаткан оор атлетика боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медалды жеңип алган кыргызстандык балбан Бекдөөлөт Расулбековдун ийгилиги жөнүндө жана ал тууралуу кененирээк маалымат берүүгө аракетибизди жасайбыз. Бул тууралуу алдыда кененирээк ага чейин сиздер биздин канал менен калып туруңуздар. Остор белектерди тартуулайт. Сонун, пайдалуу, функционалдуу, жылуу, жайлуу. Каалаган Осторго кел. Infinix смартфонун сатып алда өз белегиңди алып кет. Белектерди алуу жагымдуу, ал эми белек берүү андан да жагымдуу. Жаңы жылды бирге тособуз. Барыңыздарды Остордо күтөбүз. Кече 15 декабрь күнү Ташкент шаарында уланып жаткан оор атлетика боюнча дүйнө чемпионатынын 9-чу мелдеш күнүндө мырзалар арасында 102 кг салмак чембирдигинде мелдеш өттү. Анда дүйнөнүн ар тарабынан келген, күчтүү делинген 30дан ашык спортчу өздөрүнүн күчүн сынашты. Анда кыргызстандык балбан Бекдөөлөт Расулбеков түртүп көтөрүүдө 217 кг багындырып, Кыргызстандын рекордун коюу менен бул бөлүктө дүйнө чемпионатында күмүш байгеге татыды. Буга чейин эгемен Кыргызстандын тарыхында дүйнө чемпионаттарында мындай көрсөткүч болгон эмес. Ал эми Бекдөөлөт булкуп көтөрүүдө 167 кг багындырган. Эгерде салыштырып айтканда чындыгында 50 кг аз көтөрдү. Бул Бекдөөлөт үчүн өтө жакшы жыйынтык болгон жок. Эгерде эле Бекдөөлөт Расулбеков 171 кг өдө көтөргөндө, анда жалпы жыйынтык боюнча секиге көтөрүлүп дүйнө чемпионатынан расмий медаль алып кайтмак. Дегенин булкуп жана түртүп көтөрүүнү кошуп эсептегенде, Иран өлкөсүнүн спортчусу Расул Матамеди 397 кг багындырып, биринчи орунду ээлесе, кореялык Чин Юнсон 396 кг көтөрүп, күмүш байгеге татыды. Ал эми 388 кг багындырган Амир Хоугауги 3-чү орунду ээледи. Кыргызстандык спортчу булкуп жана түртүп көтөрүүлөрдөн кийин 384 кг багындырып, жалпы жыйынтыкта 4-чү орунга жазылды. Анткени менен Бекдөөлөт Расулбеков дүйнө чемпионатынан күмүш медаль менен кайтууда. Себеби булкуп жана түртүп көтөрүүдө өз-өзүнчө кичи медальдар берилет. Ал албетте кандайдыр бир расмий статусту бербесе дагы, Бекдөөлөт үчүн, кыргыз спорту үчүн бул өтө жакшы жыйынтык болду. Жакында гана Токиодо өткөн Олимпиада оюндарында Бекдөөлөт Расулбеков 96 кг салмак чембирдигинде катышып, анда ал 6-чы орунду ээлеген болчу. Биздин спортчубуз жакын аралыкта дүйнөдөгү эң алдыңкы спортчулардын катарына кирет деген ниетибиз бар. Себеби ошол нерсеге акырындап жакындап келе жаткандыгы байкалат. Бекдөөлөт Расулбеков жөнүндө айтып өтө турган болсок, 1996 жылы Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунда төрөлгөн. Акыркы 2 жылдан бери оор атлетика боюнча эл аралык аренада Кыргызстан курама командасынан эң жакшы жыйынтык көрсөткөн спортчулардын бири болуп келүүдө. Барыңыздарга маалым болгондой, Кыргыздын легендарлуу спортчусу Каныбек Осмоналиев оор атлетика боюнча Олимп жана дүйнө Европа чемпиону болууга жетишкен. Анткени менен ал учурда Кыргызстан эгемендикти ала элек болчу. Бекдөөлөт Расулбековдун түртүп көтөрүүдөгү мындай көрсөткүчү оор атлетика боюнча эгемен Кыргызстандын тарыхында дүйнө чемпионаттарындагы эң чоң жетишкендиктердин бири болуп калды. Урматтуу достор, каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар. Буюрса кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды айтып турууну улантабыз.